Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ушул улуттук кызылай коомунун ишмердиги тууралуу сөз кылабыз. Албетте барыбызга маалым болгондой эле кызылай коому көп жылдардан бери өлкөбүздүн ар бир тармактарында өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бүгүн дал ушул багытта иштеп келе жаткан кызылай коомунун өкүлдөрүн студиябызга чакырганбыз. Анда эмесе биздин студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетейин. Өлмаскан Назарова, улуттук кызылай коомунун Баткен облусундагы филиалынын кызматкери, ошондой эле Жылдыз Тагаева, кызылай коомунун ыктыярчысы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерибиз экран астында турат. Суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биз болсо албетте сиздерден келген суроолорго жооп алып беребиз. Анда эмесе биз маегибизди баштайбыз. Эң алгач эле суроону ушул Өлмаскан эжеке сизден баштайлы. Ушул кызылай коому акыркы учурларда кандай долбоорлор менен иштеп жатат, кандай иштерди аткарып жатасыздар, деги эле ошол жасап жаткан иштериңиздер боюнча токтоло кетсеңиз. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Биринчиден улуттук кызылай коому, Кыргыз Республикасынын улуттук кызылай коому тарабынан бир нече багытта ишмердүүлүк аткарылып келет. Сиздерге өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул багытта бир нече ошол республика боюнча аярлуу катмарлар менен тыгыз байланышта иштөө менен бирге эле элдердин ушул өзгөчө кырдаалдар учурунда ошол жабыр тарткандардын саны аз болуу үчүн бир нече ишмердүүлүк аткарып келебиз. Бул багыттарга токтолуп кете турган болсок, өзгөчө кырдаалдар багыты деп коет. Бул багытында ошол кандайдыр бир кырсык болгон учурда реагировать этүү, и ошондой эле ошол кырсыктарга даярдануу болуп эсептелинет. И ошондой эле кырсык болгондон кийин ошол жапа чеккен адамга, жабыр тарткан адамдарга түздөн түз жардам берүү менен алардын кыйынчылыктарын жеңилдетүү. И ошондой эле бул сергек жашоо боюнча, мындайча айтканда, ден соолукту чыңдоо боюнча дагы бир нече ишмердүүлүк аткарылып келет. Бул ишмердүүлүккө токтоло турган болсок, бул офтальмология проекциясы, бул негизинен ошол көз оорулары менен тыгыз байланышта иштеп, ошол көз ооруларды ошол Баткен облусту боюнча ошол дарыгерге жеткиликтүү болуу үчүн камсыз көрүү максатында ишмердүүлүк аткарылып келет. Андан сырткары кургак учук проекти иштеп келет. Бул проекттин негизги максаты кургак учук менен ооруган ооруларды менен тыгыз байланышта иштеп, аларга түздөн түз жардам берүү менен эл арасында ушул кургак учук тууралуу маалымат таратуу болуп эсептелинет. Ошондой эле ВИЧ-СПИД проектибиз бул долбоорду, мындайча айтканда, бул багыт ушул улуттук кызылай коому Баткен облустук филиалынын өзүнүн салымы менен аткарылып келет. Бул ВИЧ-СПИД менен ооруган ооруларга түздөн түз жардам берүү, и ошондой эле эл арасында бул оору тууралуу дагы маалымат таратуу болуп эсептелинет. Андан кийин социалдык багытыбыз бул ушул Баткен облусуна караштуу аярлуу катмарлар менен иштөө, аларга жардам берүү. Мисалга алып келе турган болсок, бул жанагы ден соолугунан кичине чектөөсү бар адамдар менен иштөө, тоголок жетим же болбосо жарым жетим балдар менен иштөө, кандайдыр бир себептер менен социалдык ошол муктаждыктары көп адамдар менен иштөө, жалгыз бой карыялар менен, ошондой эле жалгыз бой балдар, аялдар менен дагы тыгыз байланышта иштеп келебиз. И ошондой эле уюштуруу багыты боюнча ишмердүүлүгүбүз бул ыктыярчыларды, кызылай коомуна ыктыярчыларды тартуу, алардын билим деңгээлин жогорулатуу, аларды өз убагында окуп үйрөтүүдөн өткөрүп, алардын дагы салымын ушул улуттук кызылай коомуна кошуу болуп эсептелинет. Ушул токтолуп кете турган багытыбыз бул багыт ушул өзгөчө кырдаалда бир нече бул долбоорубуз бир нече багытты камтып кетет. Бул социалдык багыт, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу багыты, ошондой эле сергек жашоо багыты, ден соолукту чыңдоо, сергек жашоо багыты болуп эсептелинет. Бул багыттан негизинен биз ушул өткөн айда ошондой эле айтып кетсек болот, 23-жылда кеңинен
4 жылы кенен ошол иммунизация жана вакцинация боюнча кенен иштеп келдик. Бунун негизги максаты ошол Баткен облусту боюнча ошол прививкадан, вакцинациядан отказ болгон үй бүлөлөрдү тартуу, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, аларды ошол өз убагында вакцина алууга тартуу болуп эсептелинет. Бул ишмердүүлүктүн негизинде ошол биздин ыктыярчыларыбыздын салымы менен көптөгөн ишмердүүлүк аткарылып келди. Бул ошол элдерди болушунча маалымдап берүү менен бирге аларды ошол вакцина алган балдарды, ошондой эле эне аталарды кичине болсо дагы аларды поощрять этүү, аларга салым кошуу болуп эсептелет. Чоң ыраазычылык. Анан жылы айым айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул сиз баарыбызга маалым болгондой эле буга чейин ушул иштеп келе жатасыз, ушул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ушул Кызыл Ай коому менен сиздердин байланыш кандай болуп жатат? Анан жанагы эмдөө боюнча дагы сөз кыла кетсеңиз, бүгүнкү күндө биздин район аймагында, шаар аймагында эмдөөдөн өтүү иштери кандай жүрүп жатат? Кызыл Ай коому менен ишмердүүлүк кандай болуп атат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Кызыл Ай коому менен биз мурдатан эле тыгыз байланышта иштеп келгенбиз. Бир эле иммунизация эмес, башка кургагучулук, ВИЧ-СПИД оорулары, көз оорулары боюнча иштешип келгенбиз. Акыркы 2 жыл аябай активдүү ушул вакцинацияга басым жасоо менен 2 жыл аябай тыгыз байланышта иштедик. Кызыл Ай коомунун бизге чоң жардамы ошол маалыматтуулукту жогорулатуу, ошондой эле вакцина алган ата-энелердин колдоо, ошол белек берүү менен биз жакшы иштерди алып бардык, маалымат тараттык, инфосессияларды өткөрдүк, конкурстарды ошол активдүү вакцина алган үй бүлөлөр барго, ошолорду конкурс жарыялап, ошолордун арасында ырби, ошондой эле интермедиа, ошол вакцинацияга байланыштуу интермедиа, ошондой эле спорт мелдеш кылып ушундай сонун өттү. Ата-энелер да ыраазы болушту. Мунун өткөргөнүбүздүн себеби отказник же болбосо эмдөөдөн баш тарткан ата-энелерге кичине болсо да шык болсун. Мына активдүү алгандар ушундай конкурска катышып атыптыр, белектерди алып атыптыр. Кызыл Ай коомунун белектери аябай сонун, баалуу белектер болду десек болот. Микроволновка ошолорду алып бериштир. Ыраазычылык билдиребиз Кызыл Ай коомунун жетекчисине. Башка ата-энелер да кызыгышып, ошол биздин өткөн маалымат сессияларыбыздын, ушундай конкурсубуздун жыйынтыгында эмдөө алгандардын саны бир аз көбөйдү десем болот. Баш тарткандар азайды. Мисалы ошол Карабак айыл өкмөтүнүн жардамы менен Кызыл Ай коому менен бирге өткөргөнүбүздө ошол эле күнү барып 4 ата-эне ошол 1 жашта алына турган КПК вакцинасын алып кеткен болсо, Чет булак кварталында 14 ата-эне ошол биздин маалыматтык сессия, ошондой эле конкурсубуздун жыйынтыгында ушундай 14 ата-эне бар, өзүнүн балдарына вакцина алып кетти. Бул бизде сөзсүз түрдө сүйүндүрбөй койбойт, сүйүндүрөт. Ошондой эле биздин шаарыбызда дагы Кызыл Жол кварталында да ошо 4 үй бүлө баш тартып жүрүшкөн. Ошол күнү ошол биздин вакцинация, биздин белектерден кийин барып өзүнүн эмдөөсүн алып кетти. Бул эми бизге сүйүндүргөнү менен өзүнүн баласынын ден соолугун чыңдады десем болот. Себеби азыркы күндө ушул 13 оору болсо, эмдөөдө 13 оору тең бул баланын өмүрүнө коркунуч туудура турган оору. Ошондой эле бул мындай аба аркылуу инфекция жугуучу инфекциялык ооруларда бул учурда эгерде бала эмдөө албаган болсо, баланы сактап калуу бир топ кыйын болот. Ата-энеге да түшүк жаратат, медицина кызматкерлерине да түшүк жаратат. Эгерде эмдөө алган бала болсо, сөзсүз түрдө жеңип чыгат. Ошондой эле эгерде балада иммунитет күчтүү болсо, оорубай да калат да. Азыр бизде өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргыз Республикасында эпидситуация кызамык боюнча жакшы эмес, дагы деле көбөйүп атат, жайылып атат. Бул именно ошол эмдөөдөн баш тарткандардын эсебинен көбөйүп атат десек болот да. Качан гана ооруп калганда көздөрү жалдырашып, кантебиз, эмне кылабыз деп ата-энелер кайгырып атат. Ошону эми түшүнүп жетип атат деген ойдомун да. Ошо ата-энелер албай жүргөн, же болбосо буга чейинки баягы туура эмес көз караштан албай жүргөн ата-энелер азыркы күндө бир топ түшүнүп атат деп ойлойм да. Себеби азыр кызамык, андан кийин көрүп атасыздар, чүйө боосуна Биштик шаарында көкжөтөл дагы чыгып баштады. Көкжөтөл дагы бул аба аркылуу жугуучу оору болгондуктан балдарга бул өтө коркунуч туудурат. Эмдөө албаган балдарга бул өмүрү менен коркунуч жаратат да. Ошондуктан эмдөө ошол сиздердин медайымдар эмдөөгө чакырып аткан болсо, эч качан качпай, барып, ответственный болуп, жоопкерчиликтүү болуп алган эле жакшы. Кызыл Ай коомуна мен 2014-жылы ыктыярчы болуп келген болсом, ошол жылдан бери
Өлмөскан жерин сүйүндүрүп коюп, активдүү пиарчысын аракет жасайбыз. Өлмөскан эжеге жетекчиликке ыраазычылык билдиребиз. Бизди билимдүү кылып, бизди ушундай маалыматтык сессияларга жиберип, бизге дагы кээ бир учурда поощрительный белектерди берип турган үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Анан айтсаңыз, ушул калк арасында эмдөөдөн баш тарткан жарандарыбыздын мындай себеби көбүнчө эмнеден улам болуп атат? Себеби бул туура эмес түшүнүктөн деп айта алам. Көпчүлүк жерде бул диний көз караштан жок, диний көз карашта баарыбыз ислам динин тутунган баары эле диний көз караш болуп эсептелинет. Бул динди туура эмес түшүнгөндөр деп айта алам. Көпчүлүк түрдө жана мониторингке барганда, казингтерге биздин денсаулык чыймыканасынын артисттери, радикалар үймө-үй кыдырып жүрүшкөн да. Ошондо бул динди туура эмес түшүнүп алгандар. Эми эле жана дааватка чыгып, эми динди түшүнүп атканда бул баары Алладан, бир эле Алла сактайт, ооба, сактайт, анда эми шегибиз жок. Болгону сактансаң сактайм дейт. Эгерде 2019-жылы ушул муфтият бизге фатва чыгарып берген, бул денсаулык бул аманат, аманатка кылбайбыз кыянат. Ошондуктан алар да тастагандан кийин бул сөзсүз түрдө алуу керек да. Бул туура эмес көз карашта деп. Туура эмес ойлордон, чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан Өлмөскан эже ушул Улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен филиалы көбүнчө эле карап турсак, ушул саламаттыкты сактоо тармагына, сергек жашоо образын чагылдырууга, ушул багыттарга көбүрөөк басым жасайт да. Дагы кандай багыттарды камтысак деген пландарыңыздар бар? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Биз негизинен ушул Баткен облустук филиал тарабынан бир нече долбоорлор иштеп келет. Бул долбоорлорго жана токтолуп кеткендей эле ушул негизги күчүбүз ушул өзгөчө кырдаалдар багытына дагы көбүрөөк басым жасайбыз да. Бул деген баягы кээ бир жерлер бар, бул өзгөчө кырдаалдарга, табигый кырсыктарга ошол өтө мындайча айтканда коркунучтуу жерлер болот. Бул жерлерде биз эмне иштерди аткарабыз? Бул митигациялык иштер деп эсептелип кетет. Бул жыл сайын ошол кандайдыр бир өзгөчө кырдаалга, жаратылыш кесепетине рискованный жерлер болсо, ошол жерлерге биз митигациялык иштеп коет. Бул ошол канал тазалоо, сел жээктерини бекемдөө, ошол айлана чөйрөдөгү үйлөргө ушул анын коркунучу азыраак тийүү үчүн негизги ишмердүүлүгүбүздү аткарып келебиз да. Ошондой эле мына быйылкы жылдын эсебинен ошол сел жүрүп Разаков шаарында бир нече үйлөргө кирип кеткен. Алар менен дагы ушул психосоциалдык колдоо көрсөтүп аларга, ошондой эле аларга материалдык колдоо көрсөтүлөр, ошондой эле ушул эле иммунизация жана вакцинация боюнча дагы түздөн түз аларга информация берүү, сессияларды өткөрүү ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келебиз. Ошондой эле келечектеги пландарыбыз да ошол дагы да эл менен тыгыз байланышта иштеп, сергек жашоо боюнча, эмдөө боюнча маалымат таратуу, ошондой эле митигациялык ишмердүүлүктү жүргүзүү. Бул бир гана ушул Баткен шаарын камтыбастан область боюнча да камтып иштеп келебиз. Мисалга алып келсек, биздин ушул негизги долбоорлорубуздун бири десек болот. Бул долбоордун негизинде ошол Лейлек районунун 6 айылында иштейбиз. Бул 6 айылда эмне ишмердүүлүк аткарабыз? Биринчи кезекте ошол айылдан бизден команда түзүлгөн. Бул өзгөчө кырдаалдар убагында ага жооп кайтаруу, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарга даярдануу, сергек жашоого даярдануу, мындайча айтканда ошол айылдардан 20 ыктыярчыны алып, ал 20, то есть ар бир айылдан 15 команда түзүлүп, ал команданын негизинде аларды окутуп үйрөтүүдөн өткөрүү. Бул алгачкы жардам боюнча окутуу үйрөтүү, алгачкы психосоциалдык жардам боюнча окутуу үйрөтүү, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуп үйрөтүүлөрдөн өткөрүп, аларды кандайдыр бир кырсык болсо реагировать этүү үчүн аларды эмеректер менен камсыз кылдык. Ошондой эле андан сырткары бизде ушул долбоордо иштеген 20 ыктыярчы тобубуз бар. Ал ыктыярчы тобубуздун негизги эле максаты сергек жашоо боюнча зоонозный заболевание деп коет, мал аркылуу жугуучу оорулар боюнча алардан кантип сактануу керек, алардан кантип биз калкты сактап алсак болот, ошол боюнча дагы маалыматтарды таратып, ошол боюнча да тыгыз байланыш
байланышта иштеп келебиз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалынын төз эфиринде Кызылай коомунун ишмердиги тууралуу маекке күбө болуп жатасыздар. Суроолоруңуздар болсо узатыңыздар. Биз болсо сиздерден келген суроолорго жооп алып беребиз. Бизде ушул телекөрүүчүлөрүбүздөн келген суроолор бар экен. Ошолор менен тааныштыра кетейин. Саламатсыздарбы? Мен көп жылдардан бери кургак учук менен ооруп келем. Сиздерден акысыз дары берилет деп уктум эле. Кимге кайрылсак болот деп узатыптыр. Сурооңар үчүн чоң рахмат. Бирок биз азыр айтып кеткендей эле биз колдоо көрсөтсөк, только эле материалдык түрдө колдоо көрсөтөбүз. Анан дары-дармек жагынан бул мен маалыматыма караганда ошол туберкулезный диспансерде фтизиатр врач бар. Ошол фтизиатр врач өзү назначение кылып, өзү ошол дарылар менен камсыз болот. И кургак учук менен мен эгер калпчу болбосом, кургак учук менен ооруган ооруларга дарылануу бар акысыз. Бул бирок биз аркылуу эмес, бул туберкулезный центрде, диспансерлерде и фтизиатрларда акысыз дарылануу жүргүзүлөт. Кошумчалык кетейин. Кургак учук менен ооруган болсоңуз, демек учетто турган болсоңуз, ошол өзүңүздүн фтизиатрыңыз же болбосо участковый медайым деп коет. Ошол өзүнүн дарысын алып барып берип турат, же болбосо чакырып берет. Азыркы учурда эми жетишкен өлкөдө жашап атканыбызга байланыштуу үйүндө дарысын ичип, видеозвонок менен медайымга көрсөтүп турат. Бул ошол медициналык тараптан акысыз берилет. Анализдери дагы жакшы болуп кеткичекте, ошол дары-дармеги акысыз. Кызылай коомундан бир гана ушул продукта питания боюнча жардам алып турат. Эгерде учетто болгон болсоңуз, демек Кызылай коомуна да беришет ошол списокто, ошонун эмесинен алып турат. Кызылай коомундан акысыз дары берилет. Бул бир гана медициналык мекемеден. Плюс сиз эгерде дагы продукта питаниядан же болбосо дагы бир шартка байланыштуу акча керек болсо, же болбосо продукта керек болсо, бул сиздин айыл өкмөтүңүзгө арыз түрүндө кайрылып, өзүңүздүн ооруңузду көрсөтүп, справкасы менен фтизиатрдан алган справка менен көрсөтүп, айыл өкмөттөн жардам алып турсаңыз болот. Бул ушул кварталда бир жолу сөзсүз түрдө көмүр боюнча же болбосо продукта боюнча же болбосо Ошко Бишкекке дарыланууга кургак учук менен барсаңыз, жол киресин төлөп берүү максатында арыз менен ушул айыл өкмөттөн алса болот. Демек сиздерден азык түлүк алса болот, Кандай шарттарда? Бере албайбыз да. Бизде кандай шартта? Биз ошол көпчүлүк ишмердүүлүктө эле ошол биз фтизиатр менен тыгыз байланышта иштейбиз. Жылы айтып кеткендей эле бул туберкулез диспансерде жана ЦСМде отурган врачтар, ошол врачтардын көргөзмөсү менен, ошол медайымдардын көргөзмөсү менен ошол кандайдыр бир муктаждыктарга продуктовый ваучер сыяктуу жардамдарды берип келебиз. Бирок ошол биз алар менен тыгыз байланышта иштеген үчүн ошол медайымдын көрсөтмөсү менен берилет. Дагы бир телекөрүүчүбүздөн келген суроо бар экен. Мен ушул Кызылай коомунда ыктыярчы болуп иштегим келет. Кандайдыр бир окутуулардан өткөзөсүздөрбү? Анан кандай айлык маяна болобу же ыктыярдуу түрдө эле иштеп беребизби деп узатыптыр. Сурооңар үчүн чоң рахмат. Бизде улуттук Кызылай коомунда ыктыярчы деген өз аты айтып тургандай эле, бул ыктыярчы акысыз иштөөчү күч болуп эсептелет. Биз мисалы үчүн биз Баткен облустук филиалында 15 кызматкер иштесек, бизде 300дөн ашуун ыктыярчылар иштейт. Бул жерлеринде Баткен облусту боюнча, Баткен шаарында иштеп, биздин негизги күчүбүз ушул ыктыярчы топто. Буларга биздин колубуздан келишинче ошол долбоорлордун колдоосу менен кандайдыр бир бекчектерди беребиз, бирок ыктыярчы акысыз түрдө бизге кызмат өтөп келет. И ошондой эле полный ошол окутуу үйрөтүүлөрдөн өткөрөбүз. Муну биздин ошол Баткен облустук филиалынын офисине барып, кайрылып, дагы да кененирээк маалымат алсаңар болот. Эгерде жазылам десе, Red Center KG деп Google'дан изилеп, ошол жактан волонтер деген тармагына кирип, өзүнө регистрация кылып жиберген болсо, 2 жуманын ичинде биздин ошол офистен сөзсүз түрдө Салима деген айым байланышып, сиздерди чакырып, окутууга дагы чакырып. Анан Жылдыз айым бүгүнкү күндө баарыбызга маалым болгондой эле ушул эмдөөгө чакыруу, эмдөө иши аябай актуалдуу болуп жатат да. Бүгүнкү күндө жана сиз жогоруда айтып өткөндөй эле ушул кызыктуу оюндардын, кызыктыруучу белектердин негизинде мына эмдөөдөн өткөндөр бир аз көбөйдү депчи. Алдыда дагы эмнелерди уюштурса, дагы да элди кантип кызыктырса, кандай пландар бар? Пландарыбыз өтө жогору десем болот. Азыр баардыгыбыз бирдикте Кызылай коому менен, башка долбоорлор менен тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Алдыга койгон планыбыз ушул жок дегенде ушул калктын 90%-ны
эмнөөдөн өткөрүү отказниктер деп сөзчү. Алдыда койгон планыбыз ар бир үйгө, ар бир ата энеге кирип маалымат берүү. Эмдөөнүн маанилүүлүгү, эмдөөнүн зарылчылыгы, ооруларды жеңүүдө эң натыйжалуу жол эмдөө экенин баса белгилеп, ушул айылдык ден соолук комитеттери менен биргеликте ден соолукту чыймылканасынын адистери, Кызыл Ай коомунун ыктыярчылары менен биргеликте үймө үй подворовый обходдор ар бир үйгө кирип маалымат берип, мүмкүн болсо ошол жерден эгерде ошо ата эне көнүп калса, ошол жерден эле сразу жакынкы медициналык мекемеге алып барып, эгерде баланын ден соолугу таза болсо, ошол убакта ден соолугу чың болсо, эмдөөдөн өткөрүп келүүгө биз даярбыз да. Ошол калктын канча пайызы мындай эмдөөдөн өтө элек? Азыркы күндө миңден ашуун облус аймагында. Облус боюнча? Облус аймагында отказниктер бар. Бул мисалы населенияга караганда бир топ эле көп десек. Азыркы замыкты деле алып көрсөңүздөр, мисалы 9-10 летальный случай болсо, көз жумган балдар болсо, бул 1000-1 деген учурда да көпкө себеп болот да. Себеби башка балдарга да коркунуч туудуруп коет да. Бул эмдөө албаган балдарчы, мисалы эмдөө албаган баланын жанына ооруп калса, кызанып, менин балам эмдөө алса да иммунитети төмөн болсо, ошол убакта жугуп калышы мүмкүн. Балага сөз коркунуч туудурат, бирок менин балам эмдөө алгандан кийин жанагындай коркунучтуу кесепеттери жолукпайт да, жолбосо осложнение деп жеңилирээк. COVID-19 да көрдүк. Вакцина алгандар жеңил грипп сыяктуу көтөрүп атты, а вакцина албагандар двухсторонний пневмония жолбосо өлүмгө чейин баратты да. Бул сөзсүз түрдө эмдөө алган болсо, кайсы ооруга каршы алган болсо, ошол ооруга каршы гана иммунитет иштеп чыгат бул организмден. Келип айтат да, эмдөө алдым эле ошол күнү баары ооруп калдым. Жок, биз эмдөө алгандан кийин 3 күн ичинде биздин организм өтүп баштайт, жана шикшип, кызарып, ошол эмдөөдүн иштеши бул. Иштеп биздин 12-күндөн баштап бизге иммунитет бере баштайт да. Ошондуктан 2-3 дозасын ревакцинация деп коет го. Ошондо гана биздин организмде иммунитет бекем болот да, ошол ооруга каршы солдаттарыбыз туруп бере алат да. Мисалы, мекенди коргоого биздин солдаттар бар, күчтүү солдаттарыбыз бар, биз коркпой түн ичин уктай алабыз. А биздин организмде ушундай иммунитет деген катуу система бар. Ошол бизге сырттан келген инфекциялардан, оорулардан, вирустардан коргоп туруучу биздин бир гана иммунитетибиз. Иммунитетти биз бир гана туура тамактан менен түздөй алабыз. Кола, фанта, чипсы, кирешки ошолорду исключать этиш керек. Такыр эле колдонбош керек, өзгөчө 5 жашка чейинки балдарыңыздарга мүмкүн болушунча бербеңиңер деп керек. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан Өлмөсхан эже, жогоруда айтып өттүңүз, бүгүнкү күндө ушул элдин саламаттыгы үчүн ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин, окутууларды жүргүзүп атабыз жерлерде деп. Анан ошолор натыйжасы кандай болду? Эл жакшы эле түшүнүп, ошону өздөрүнө жакшы эле кабыл алыштыбы? Натыйжасына токтоло кетсеңиз. Мунун натыйжасы мындайча айтканда, эми ар кандай эл болот да. Башында ошол биринчи ошол алгачкы жардам боюнча өтүп жүргөнүбүздө, бул алгачкы жардам бул эмне өзү деп түшүнүү мындайча айтканда кыйыныраак болчу да. Азыркы учурда ошол алгачкы жардам боюнча окутуп баштаганыбызда эле элдер уже түшүнүп, ошол окуган элдин мисалга биз окутуп эле коюп жөн койбостон жанагындай счастливые случаи, может быть, да, какие-то ушол биздин окутуудан результат кандайча болду, кандай результат болду. Кээ бир учурларда болот, бизге мисалы үчүн бир окуп үйрөнгөн, алгачкы жардам боюнча окуп үйрөнгөн бир участникибиз бизге жооп кайтарып жазып атат, что биздин ошол өпкө жүрөк реанимацияны окутканыбыздан кийин сууга чөгүп кеткен адамга көрсөтүү менен анын өмүрүн сактап калдым дейт да. Бул дагы кандайдыр бир результат болуп эсептелинет. Эми андайлар муктаж болгондор болбосун, андай кырсык катталбасын. Бирок биз ошол кырсыкка даярдануу максатында ошо элдерди, мисалы үчүн жерлеринде айылдагы лидерлерди дагы биз алгачкы жардам боюнча окутуп келебиз. Муну окутканыбызда биз негизинен бир нече темаларды камтып кетебиз. Бул дем алуусу жок учурунда, дем алуусу бар бирок эс учуу жок учурунда, ошондой эле кандайдыр бир приступ болгон учурда, күйүктө, кан кетүү
өтүүдө ошо кантип биз алгачкы жардам көрсөтүү менен медиктер келгенге чейин же медициналык мекемелерге жеткиргенге чейин биз ошол адамдын өмүрүн сактап калуу боюнча окутканыбызда бизде бир нече ошол примерлер менен келип өздөрүн бөлүшүшөт биз мененчи. Ошону бизде сиздерден үйрөнүп ушул туура көрсөткөнүбүз үчүн биз адам өмүрүн сактап калдык деген случайлар болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерлеринде окутуу бул жөндөн жөн болбой атат. Ошондой эле дагы кошумча маалымат берип кете турган нерсе бул алгачкы жардам боюнча биз окутуп эле койбостон эгерде талаптуу боло турган болсо биз сертификат менен да камсыз кылабыз алгачкы жардам боюнча окуп үйрөнүп өттү деп. Бирок алыбыз азыркы учурда биздин ошол акылуу түрүндө бул 16 саат окута турган окутуп сертификат менен камсыз кыла турган болсок 3000ден ал эми 8 сааттыгы 2000ден ошол тренингтерди өтүп келебиз азыркы акылуу тренингтерди өтүп келебиз. Демек натыйжасы жакшы эле болуп атат, окуулар өзүнүн жемишин берип атыптыр. Анан ушул Кызылай коомунун алдыда дагы кандай пландарды коет, Баткен облусунда дагы кандай долбоорлорду ишке ашканы турат? Азыркы учурларда эми бир нече дагы биз ушул ойлойбуз, ушул жасаган жумуштарыбызды кайрадан дагы эле улантуу, ошондой эле дагы бир-эки коомчулукта ошол өзгөчө кырдаалдарды даярдануу максатында митигациялык иш-чараларды өткөрүү болуп эсептелинет. Ал митигациялык иш-чараларды өткөрүүдөн алдын биз ошол жердеги айыл эл менен тыгыз иштеп, аларга тренинг өтүп, ошол элден эле маалымат топтоп, кайсы жер ошол кырсыкка кооптуу жер болуп эсептелинет экенин эске алып туруп, митигациялык иш-чараларды өткөрүү. Ошондой эле дагы пландарыбыз да келечекте ошол военный структураларды мындайча айтканда ошол негизги бизди жылдыз айтып кеткендей эле коргоочу структураларыбызга дагы ошол алгачкы жардам боюнча тренингтерди өтүү, аларга мастер-класстарды өтүү, ошондой эле дагы жакынкы учурда пландаштырып атабыз. Бул футболдук турнир уюштуруп, алар менен силовой структураларга күч структурасына дагы ошол футбольный турнирлерди уюштуруп, алар менен дагы тыгыз иштөө болуп эсептелинет. Ошондой эле сергек жашоо боюнча дагы маалыматтарды таратуу, ошол ВИЧ-СПИД менен ооруган оорулар менен тыгыз байланышта иштөө. Биздин убакыт соңуна чыгып баратат, ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган оюңуздар болсо мүмкүнчүлүк берели. Чоң рахмат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен эмнени айтып кетмекчимин, эл арасында ошол ыктыярдуулукка чакырып кетмекчимин. Ошол вакцинаны эмдөөнү өз абагында алуусуну чакырып кетмекмин. Мен өзүм эле ошол жакынкы эле мисал келтирип кете турган болсом, ошол биздин ушул иммунизация боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп, өзүмдүн эле жакын адамдарым вакцинадан баш тартып жүргөн адамдарым барып, ушул эле неде эле барып, апта ичинде барып вакцинаны алып ашташты балдарыначы. Ошол мен ойлойм, биздин жасаган жумушубуз текке кеткен жок. Биз ошончо маалымат таратып, эл арасында иштеп, аларга маалыматты туура тараткан үчүн элдер уже вакцинага көз карашы өзгөрө башташты да. Негизги өзгөрүү күчү ошол деп, ошондой эле медициналык кызматкерлерге дагы ошол түнү күнү ушундай жумуштарды аткарып, биз менен биргеликте иштеп, бизге көмөк көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Ошондой эле биздин ыктыярчыларыбызга ушул Баткен облусунун теги эле Кыргыз Республикасынын бардык ыктыярчыларына чоң ыраазычылык билдирип кетем. Биздин негизги күчтөрүбүз сиздер ыктыярчылар. Бул сиздердин күчүңүздөр менен, сиздердин ушундай бизге кошкон салымыңыздар менен эл арасында ушунчалык ишмердүүлүк болуп өтүп келе жатат. Ошо дагы эле ошол буларга ыктыярчыларга эмне деймин? Ден соолукта болуңуздар, эч качан моңайбаңыздар, кайгырбаңыздар. Ошол биздин ишмердүүлүккө салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер демекчимин. Чоң рахмат. Эл менен көпүрө болуп иштеп бергениңиздер үчүн чоң жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кызылай коомунун дагы бир мактанып кетчү жерин айтпай калыптырбыз. Бул көз оорулар долбоору негизинде биздин облустук больницага Кызыл Кия шаарына атайын аппараттарды Кызылай коомунун жардамы менен алып берилген. Бул операцияны азыр өзүнүн дарыгерлери өздөрү жасап калышты. Мурда Кызыл Кияга алышко барып келишкен болсо, азыр өзүбүз деле максат дарыгер
Бурулайдын дарыгерибиз өздөрү жасап, өздөрү лечение кылып башташты. Бул аппараттын ошо Кызылай коомунун жардамы менен алып берген чоң жардамы десем болот. Мындан сырткары бизде ошол Баткен областык бирлешкен ооруканасында оптика ачылган. Бул ошол Кызылай коомунун жардамы менен ачылып, ушул күндө иш алып барып келет. Алар жанагы зрениянын очкилери, ошондой эле күндөн сактоочу очкилер эң сапаттуу түрдө алынып келинет. Ошол жерге барып, эгерде очки алам десеңиздер, ошол жакка кайрылсаңыздар болот деп жалпы элге айткым келет. Негизи күчтүү мамлекет бул деңиз ак мамлекет деп дайыма айтып келебиз. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар чың болсун. Акыркы 2 жылда биз ден соолук менен тынчтыкты аябай жакшы баалап калдык десек болот. Ар бириңиздерге ден соолук, ошондой эле үй бүлөбүзгө, өзүбүздүн кыргыз элибизге тынчтык болсун. Чоң рахмат силерге. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Кызылай коому ар тараптан өлкөсүнүн өнүгүүсүнө, социалдык, экономикалык жактан өсүшүнө салымын кошуп келе жатат. Ар дайым мамлекетибиздин колуна кол, бутуна бут болуп иштеп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер УТРК Баткен телеканалынын түз эфиринде Кызылай коомунун ишмердүүлүгү тууралуу маекке күбө болдуңуздар. Көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.